Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Алгач Сузак райондук сотунда жаңыдан ротацияланып келген судьялардын иш тартиби менен таанышуудан баштады. Кандай жагып атабы, жаккан жокпу айтчы. Жөгөн атабы, жөгөн атабы. Уже көнүп калды, жагып атабы. Сот адилеттиги өкүм сүрүп, ар бир жараны мыйзамды урматтаган өлкө ар тараптан өнүгөт. Мындан улам жогорку соттун төрагасы сунуш кылган судьяларды президент Садыр Жапаров ротация кылып, алардын бир топ учурдан бери иштеп келген ордун алмаштырган. Эми бөтөн жерге дайындалып барган судьялар мыйзамдын адилеттигине гана кызмат кылып, өлкөдөгү сот тармагы жаңы деңгээлге көтөрүлүп, өнүгүшүнө салымын кошуусуна аракет кылып жатышат. 2022 жылдын 30 апрелиндеги президенттин жарлыгы менен ушул Жалал Абад областынын Сузак райондук сотуна которуп келдим. Бүгүнкү күндө 1 май райондук сот менен Бишкек шаарынын Жалал Абад областынын Сузак райондук соту абдан айырмаланат экен. Доо арыздары менен, тараптардын берген талаптары менен айырмаланат экен. Эми бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелер боюнча айта кетсем, бул кичине үй маселеси болуп атат, турак жай маселеси. Квартиралар Жалал Абад шаарында кичине кымбатыраак болуп атат. Андан соң Жалал Абад шаардык сотунда иш сапар улантылды. Бул жайда дагы жалпы 7 судья ротацияланып которулуп келген. Эми бул ротация элдин ишенимин арттыруу максатында жүргүзүлгөн. Ошого элдин сот системасына болгон ишенимин арттыруу үчүн, сот системасынын авторитетин көтөрүү үчүн ротацияланып келген судьялар болгон күчүбүздү жумшап иш алып барып жатабыз. Сотторду ротация кылып, башка аймакта дагы иштетип көрүү тажрыйбасы бул дүйнө жүзүндө кеңири тараган практика. Мындай орун алмаштыруу биринчиден соттордун кесипкөйлүгүн сынайт. Өз ишин мыкты билгендер башка жерде да мыкты иштейт. Экинчи бир жагынан судьялардын тажрыйбасын байытат. Жыйынтыгында мыйзамды урматтап, сот адилеттигине салымын кошо турган тартип кыргыз жергесинде дагы жакшы жемишин берет деп айтылууда. Сузак менен Жалал Абад шаардык соту башка региондогу район шаарларга караганда шарты жакшы экен. Эми ротация учурунда имараттан сырткары башка да көйгөйлөр бар да. Жанагы эмгек маянасы же болбосо турак жай маселелери болуп атыптыр. Турак жай эми көбүнчө баягы менчик үйлөрдө жашап, үйдүн ээлери болсо ошол аренда акыларын, жанагы ижара акыларын жогорулатып салган экен. Бирок бул боюнча дагы биз мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде бул маселеде чечилген, алардын да чыгымдары төлөнүп берилет. Мурдагы Кадыржан Батыровго караштуу имараты учурда соттор үчүн адилет үйүнө айлануунун алдында турат. Бул үчүн чоң пландар түзүлүп, долбоор даярдалган. Облус аймагындагы тиешелүү соттордун баарынын башын бириктирген административдик чоң имаратка айланмакчы. Бул жайдын абалынан да кабар алды. 10 000 ашык квадрат метр экен. Аянты ушундай чоң экен да. Ушул сот адилеттүүлүгү үйүнө өтө ыңгайлуу имарат экен. Азыр бир сыйра карап чыктык. Негизгиси биздин сотторго дагы ошонун ичинде мага дагы абдан жагып жатат. Болгону ушу тездетип аякташыбыз керек. Ушул жылдын ичинде Кудай буйрса киргизишибиз керек. Соттор толук кандуу ушул жерге кирип иштеп калыш керек. Бул жерде ошол Жалал Абад шаардык областтык соту, Жалал Абад областтык соту, шаардык соту, сот департаменти, приставтар, сот аткарушчулар бардыгы тең ушул имараттын ичинде болот. Кошумчалай кетсек, жогорку соттун төрагасынын жумуш сапары Жалал Абад облусунун аймагындагы жакынкы район шаарлардагы соттук мекемелердин баарына улантылмакчы. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, жаңылыктар программасы үчүн.